Коопчулукту талкуулап калмас эле да жанагы айкелдердин кетиши же эстеликтердин алынышы талкаланды деп атышат ушул боюнча. Андан баштан баштайлы. Биринчиден, бул имарат 1955 жылы курулуп бүтүп, эксплуатацияга киришилерди. Биринчи концерт берде 1955 жылы апрель айында. Ошондон бери мындай капитальный ремонт, особенно скульптура лепнинанын баары тең жасалган эмес. Агач жактын баары түшүп, колдор түшүп, буттар түшүп өрмөтүп аткандан кийин, балкондордун баары тең урап аткандан кийин, мына биз президентибизге алмашаша чыгарганыбызда ушундай акыбал жаман болуп атат дегенде, былтыр 19 апрелде келип ал киши өзү менен көрүп, таң калып баары жердин ичинде акыбал начар экен деп, ал киши атайын каражат бөлүп берген ремонтко. Ремонтту анан баарыңыз барып сурайсыңар, канча бөлүндү, канча тыйылды. Мисалы 37 миллион 400 миң сом бөлүнгөн. Анын ичине проект спектр документациясына, анан кийин лепнина скульптурасына 7 миллиондон ашык акча каралган. Калган акча эми капитальный ремонт, фасад баарын тең эшик терезесинин баары тең алмаштырылат. Бүт баары тең ушу тарыхый кандай 55 жылы кандай ушундай имарат кандай болду, ошондой кайра жасашыбыз керек да. Бүт баары тең. Цветин дагы бүт баары тең. Анан кийин бул жумуш жөн жасалбайт да. Анткени бул архитектурлук памятник болгондон кийин, архитектурлук эстелик болгондон кийин бул жерден көптөгөн комиссиялар, көптөгөн согласованиялар өтөт. Кайсы цвет менен кылабыз, кандай эметебиз, кандай штукатурка кылабыз, кандай терезелер коюлат, кайсы материалдан жасалат, андай эмне. Жалалы проект спектр документациянын үстүндө азыр иштеп аткан кишилер. Бул том болуп жасалып жаткан проекттин баары тең, анын баары тең ошо аягына чейин бүтө элек. Ошол жерде 37 миллионго бөлүнгөн акчага эң биринчи ошол жактын проект жасалды, алар алып бүтүп, ошол үчүн жумуштар башталган. Тегеретеп барды көргөз, дагы штукатурка болду, чатырдын баары тең алмашылды, бүт баары тең жаңыртылып. Бул жагы жумуш жүрүп атат. Азыр жакында 2 жумада булай болсо терезе эшиктердин баары тең алмаштырылат. Жана сосна терезе сосновыйдан болушат. Эшиктерди чоң эшиктерибиз кирип аткан эшиктерибиз, боковой эшиктердин баары тең дубовый болот, атайын бүт баары. Анын баары тең бизде технадзор деген бар, архнадзор деген бар, авторский надзор деген бар. Өз баары тең күнөө карап турушат. Кандай жасалып атат, эмне жасалып атат, бүт баары текшерип. Андан тышкары, сыртынан тышкары азыр бизде ичинен дагы көрсөтөбүз эле. Оркестровый яманын ремонту жүрүп атат. Азыр оркестровый яманы бүтүрүшүбүз керек. Внутренний ремонт бар. Ар жагында, зритель жагында да бүт баары тең биринчи этаждан үчүнчү этажга чейин баягы жылдары суу алып, тигинтип атып, баары тең начар алып, урап кээ бир жерлери фойеде. Анын баары азыр ремонттолуп атат. Анын эң негизги нерсеси туалеттерибиз, зрительдер бара турган туалеттерибиз мурун түбүнө укмуш болчудар, жытынан табыш жеринин баары туалет районунда. Андай болбош керек. Ошон үчүн бүт туалеттердин баары тең аталган, бүт баары тең анын баарын жасалышат. Анан кийин жасап аткандан кийин ар бир нерсени бирдемени жасап атканда башка бир кыйынчылыктар чыгып калат да, попут. Ошол туалеттер жасап атканда бийиктиги аз болуп калган. Эмне үчүн аз болуп калган? Касып көрүнчү деп каза баштасак бүт баары тең 80 сантиметр бетон куюп ташыптыр таптаган. Бир үстөлө бир эле куюп беришип, арматура толтура ошол убакта цемент да кенен беле, темир да кенен бар, ошол үчүн аябай эле бар деп эме tutат. Анын баары тең азыр 10 күндөн бери 2 смен болуп иштеп, ошонун баары тең талкалап эметип атышат да, чыгарып баары тең. Ылдый чүрөйүктү. Ал жумуш жүрүп атат. Скульптуралар боюнча Рус өмүр деген фирма утту тендерди. Бул ремонтту биз ким билет, мүмкүн былтыр эле бүтүрмөкчүбүз баары тең. Бирок биз ар бир мыйзамдын ар бир тамгасын бузбай жасашыбыз керек да. Анын үчүн бул тендерлердин баарын көрүшүбүз керек. Ошол эле проект спектр документация 5 тендер өттү. 5 тендер өтүп, абдан сложный объект деп коркушуп чыкпай, проектный организациялар аягында ар бир тендер 21 күн
чыккан жок эчким. Да 2 сутка күтөбүз, анан кайра чыгарабыз 21 күнгө. Анан кийин финанс условиясын эмне үчүн чыкпай сарасек, каражат аз. Булча акчага мындай объектке жасалбайт проектный документация. Анын акчасын да көбөйткөндөн кайра башынан тендер өткөрүш керек. Кайра 20 күн, дагы 20 күн болуп, аягында бир фирма уткандан кийин Биауто фирма Баймер фирмасы утtu. Ошолор проектный документацияны жасап, былтыр ноябрь айында бүткөндөн кийин ошо жана строительство тендер өткөрдүк. Андан кийин тендер өткөндөн кийин декабрь айы келип калды. Пока согласованиясы бар бай бүткөнчө декабрь айы 20-30-сунда ошол менен фирма менен келишимге кол коюп атабыз. 180 күндүн ичинде Особиято менен ошол 180 күндүн ичинде ремонтту бүтөсүнө тийгилди. Январь айынан баштап. Анан ошо январь-февраль айы өзгөрбөсө кышында жасалбайт ремонт. СНИП деп коет, башка документация. Ал боюнча ремонт жан жаап атканда, кар жаап жатканда ремонт жасалбайт. Алар ага чейин стройматериалдарын баарын даярдап, тегип, активный ремонтубуз апрель айында гана башталды. Анткени март айында абдан жамгыр көп жаады, андан тышкары ушул апрель айында бүт барды штукатуркасын баарын тең алып атканда проект боюнча 10 мм-де 20 мм-ге чейин штукатурканы алыш керек. Бирок аны алып атканда ошончо жылдан бери штукатура турганда ичи көмдөй нерселер көп бар экен. Ошону алып атканда баары көбөйүп түшүп атты. Это тоже непредвиденные расходы, дополнительные расходы бар. Аны баары технадзор бар, активдеп карап атышат. Канча квадратный метрде кайра ошол башып эме түшүш керек деп.